Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Мына ошо доор алмашып аткан мезгилде бул өзү бир татаал учур болуп атат. Ар бир адамга өтө чоң бир жоопкерчилик буйрулуп атат. Ошо пендечиликтен чыгыш өзү оор болуп атат. Мына ушундай мезгилде кыргыздын өзүн таанытуу, адамдын өзүн таанытуу, ошо ааламдын сырын ачуу, табияттын кызматын жеткирүү максатында ошо кызматыңыздарда ушу ааламдан адамзат үчүн, табият аалам үчүн буйрулган, эл үчүн буйрулган кызматыңыздарда Арыстанбек Абдулдаев. Муну теңирчилик деген доор башталып атат деп айтсак болот. Бүгүн ошо боюнча тема кылабыз. Ошо теңирчилик, пендечилик деген эски жашоодон азыр теңирчилик деген жашоого чыгабыз. Ошо теңирчиликке батыштын техникасы элчилик кылат. Элчилик кылып атат. Муну ошо эфирди ааламдык сабак деп түшүнсөк туура болот. Ааламдык сабак убагында ошо аалам күчтөрү кызматта болот. Ошондуктан телефонуңуздарды өчүрүп, эски жашооңорду эске албай, бир учурчак тутунуп, бул өзүңүздөргө жакшы. Могу үйдүн ээси бар дегендей, мазардын ээсин деле сыйлап барат го. Арбак ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт деп, ошо тынчтыкта арбакка Куран окутат го. Ошол сыяктуу эле ошондой тынчтыкта, ошондой сезимде, ошондой жоопкерчиликте талкууга активдүү жоопкерчилик менен катышкыла. Бул Кудайдын сөзү. Анткени ошол убакта ата тегиң арбагы келип, мазар ээли жөйлөмөк үчүн келип, сени салмактайт, таразалайт, сунуш берет. Качкан касиетиңди жайгаштырат, калыптандырат деп берилет. Эң биринчи методика ушул. Азыр дагы адам ооруйт, кыйналат, кысталат, кырсыгат. Ошол калыптануу үчүн, кырсыктан кутулуу үчүн, жолуң ачылуу үчүн, ооруңду бир ооматка оодарып алуу үчүн эң биринчи методика ошол өзүңдү бош сезүү. Баягы биринчи эмне кылабыз? Баягы улаганды дагы оң бутуң менен аттап кел дегендей, же туруп жуун биринчи, бетиңди чайка дегендей, колуңду чайкап келип нан оозтуй дегендей, биринчи шаг эмне кылабыз дегенде ошо боштондукту бир тутуп, өзүңүздөрдү өтө бош кармап, энергиянын гана кызматы менен адам жолун табат. Энергия бул аалам күчтөрү. Анан улуу рахат менен гана айыгат. Улуу рахат менен гана ууланган телосу нурданат, кубулат. Ошондуктан улуу рахат деген ошо денеңиздерди бошотуп, колуңуздардан келсе жатып, капталыңыздарданбы, чалкаңыздарданбы, же болбой дегенде ушу жөлөнүп отуруп, аябай ушу денеңиздерди бошотуп, сабакка, ааламдык сабакка активдүү жоопкерчилик менен катышкыла. Мына ушул мен сүйлөп баштаганда энергия жүрөт. Буту колуңар чымырайт, эстейсиңер, уйку тартат. Бул ошо ааламдык күчтөрдүн кызматта болуп атканы. Ошо адамдын, мисалы Арыстан Алайдын арбайга, ошо теңир этапка калыптанганынын касиети. Же болбосо ошо талкуу менен толкундун кетип атканы, сизге энергиянын кетип атканы, ошо талкуу менен дүйнөнүн тегеренип атканы болуп чечилет бул. Ушул талкуу менен ааламдык сабак менен пендечиликтин жолунун жабылып атканы. Ошо ааламдык сабак менен пендечиликтен чыгып атканыңыз болуп эсептелет. Ушу белгинин баары. Ошондуктан азыр ушу касиет, энергия доору келип атпайбы, каражат доору бүтүп. Ошондуктан касиетке гана калыптанып кутуласыздар. Касиетти ошо боштондукта, ал энергияда.
телоңузду бошкармасаңыз, анан энергия сизге жыбырылышат. Эгер кысып алсаңыз, анда болбойт. Өзүңүздөрдү бош кармап отуруңуздар. Мына урматтуу журтум, бүгүн ошо тема кылмакмын. Мынау сүрөттө формуладагыдай берилгендей, мынау пендечилик жашоо болгон мурункуча. Азыр ушу пендечиликтен бул жерде сызык бар эле, эфирден көрүнбөй калат экен. Теңирчилик дегенге өтүш керек. Бул жаңы доор, могу жаңы доор тараптары, оң тарабы. Бул сол тарабы эски. Эски пендечилик жашоо. Мына пендечиликте, бул теңирчиликте кандай жашоо болот? Пендечилик жашоодо бир каражат үчүн жашап келгенбиз. Каражатка аябай маани бергенбиз. Азыр каражат ордуна касиет өтө маани болот. Же болбосо мынтип айтсак болот. Башында теңирчилик адамда болгон, кыргызда болгон. Теңирчилик деген бул теңир кереметин иштете билген кыргыз. Мисалга, шамал келатканда, куюн келатканда, биз деле азыркыга чейин деле же ошо инатадан угуп дегенде куюн мынтип анан алыстап жок болуп кеткен да. Ошо ичиндеги энергия менен куюнду үйлөп мындай айдап койгонун карасаңыз, ичинен энергия бөлүп чыгып атат. Бул теңирчилик өзү. Ошол теңир кереметин иштетүү. Же болбосо ышкырып шамалды чакырганы. Ай, ышкырба, тишиң сыңгыр. Шамалды чакырбайм. Шамал деген бул арбай болуп атпайбы? Ошол теңирчиликти эмне жеп койгон десек болот. Тетирсинче пендечилик жеп койгон. Теңирчилик касиетибизде теңир эта башатта адам жаратуучу болгон. Ошо же жаратуучулугун пендечилик жеп койгон десек болот бүгүнкү күндө. Эми кайра пендечиликтен жаңы доордо ошо теңирчиликке өтүш керек болуп атат. Мына сыйына бербей, пенделер сыйына берет, сурана берет. Теңир этабындагы адамдар, улуу адамдар, алар жарата билет. Батасы менен, назары менен, боёгу менен, жоомогу менен, сөзү менен. Мына кыргыз улуу деп жаратып атпайбызбы? Кыргыз дегеле бул ааламдын ээси. Кыргыз чыныгы дүйнөнүн ээси. Бул дүйнөгө ошондуктан батпайт. Бул дүйнөдөн пендече бактысын деле таппайт деп атканыбыз ошол. Ошондуктан урматтуу журтум, мынау таблицаны көчүрүп алсаңыздар өзүңүздөргө абдан жакшы. Ооба, кайра эле айтсак болот. Касиет болгон ар бир адамда. Касиетти каражат деп жүрүп качырып алган. Кайра ошо каражат деген түшүнүктөн чыгып азыр касиет дегенге калыптаныш керек болуп атат. Жаңы доордо жашоо үчүн чоң каражат, чоң касиет болсо анан сага чоң каражат келет. Же болбосо мына ак эмгек менен тапкан акча сага буйруйт. Ак эмгек, маңдай терим менен тапкан деп коет го. Ал сага буйруйт. Же болбосо касиетиң болбосо акчаңдын азгыргандан башка пайдасы жок болуп атпайбы мына? Касиетиң болбосо эгиниң кесел болот, эмгегиң бекер болот. Караңызчы. Касиет оңдо болуп атат да, бийик, улуу болуп атат. Касиетиң болбосо, эгиниң кесел болсо, демек акчаң жок болот да. Касиетиң болбосо акчаңдын азгыргандан башка пайдасы жок. Мына карасаңызчы. Ошентип мына касиетке маани бериш керек. Андан кийин улуулук. Улуулук болгон. Улуулукту биз утурумдук менен жоюп алдык азыр. Улуулук сыпатты, улуу энергияны, улуу касиетти жоюп алганбыз. Азыр эмне кылыш керек дегенде, кайра утурумдуктан улуулукка чык. Же болбосо ушу денеңди бошотуп жаат дегенибиз ошол. Утурумдук, рахатта тело ууланып кеткен. Утурумдук, көз караш, утурумдук, рахат астанаңа арамыштап келип жайгаштырат, андан ары ажал отуна түртө салат. Утурумдук. Улуу рахат, улуулук. Мына денеңизди бошотуу, денеңизди нурдантат, сизди телоңузду тазалайт, нурдантат деген эле жашарат, өлбөй калат. Улуулук
рахатта кара куш мейишке чөт. Улуу рахатта ааламдан бир жан келет. Ой менен кызмат аткарууну үйрөтөт. Турпатыңды тазалайт деп берилет мына. Анан улуулук дагы сыпат жоголду бизде. Аксакалдабы, энелердеби, аталардабы, агалардабы. Караңыз. Мына кайра ошо чындык. Чындык жалган. Чыныгы дүйнөдөн келгенбиз, бул дүйнөгө кызматка. Мына жалган дүйнө деген сөз бар го. Ошо жалганга, көз карашка алдырып алганбыз. Ичи тарлыкка, көрө албаска, эмнеге ал жалган аталат дегенде ошо улуу күчтөрдө алар улутка бөлбөйт да. Жалган дүйнөдөгүлөр бөлүп алат. Улуу дүйнө ээлери жыныска бөлбөйт. Алар ушак айтпайт. Алар ууру кылбайт. Улуу күчтөр. Же болбосо улуу кыргыз. Жаман сөздү оозанбайт. Жалганчылыкта, чын жалганчылыкта ушак айтып атабыз, ууру кылып атабыз, уят сөзү оозанып атабыз. Мына караңыз. Анан ошол чындык жоголгон кезде анан өлүм пайда болгон. Тан өлүп калган, жан кайра чындык дүйнөгө кетип калган. Эми чыныгы дүйнөдө ушул өлбөстүк пайда болот деген ушул. Мына урматтуу улуу журтум. Эми жаңы доордо мындай карап көрөлү. Жаңы доордо мына сиз мен мисалга менден илим алгандар мейли убактысы короп аткандар. Бирок Теңириге, касиетке, улуулукка, чындыкка калыптанып атат да. 1 жыл болсун мейли, 2 жыл болсун калыптанып атат. Касиет калыптанды. Ошол улуулук теңир сыпатка калыптанды. Мындай жүрсөң, пендечиликте жүрсөң, анда сен убакыт коротмоксуң. Мүмкүн каражат таппасаң таппагандырсың бул улуулукта. 1 жыл, 2 жыл. Бирок сен улуулукка калыптанып болбодуңбу? Аябай келечектүү болуп атпайбы бул? Илим алуу, улуулукка калыптануу, өлбөстүккө өтүү, боштондукка чыгуу, Теңир этабына калыптануу, жашарып атасың да сен. Нурданып атасың. Эртең дүйнөгө башчы болгон атасың, багыт берген атасың. Карачы бул чындыкты. Эгер эски жолдо жүрө берсең анда сен отурумдук рахат сени ууланта берет. Каражатың деле жукпайт. Пендечиликтен чыга албайсың. Жалган түйшүк, жалган түшүнүк, кереги жок иш, кереги жок дос, кереги жок сөз менен жүрө бермексиң. Мына караңызчы. Мына айырмасы, могу 1-чи сүрөттөгү эле айырманы караңыздар. Келиңиздер ошон үчүн улуулукка калыптаналы. Касиет деген эмне? Касиет деген ошол улуу күчтөрдүн этабы. Касиетиң болбосо Теңир сени тентиретет. Ата тегиң арбагы сени кеселдетет. Касиетке сен калыптансаң, тетирсинче Теңир сени колдойт. Ата тегиң арбагы сени менен бир болот. Мына өткөндө биз айттык эле ошо. Күндө жаңырып атпайбы? Келиңиздер, күндө бир ачылыш кылалы, күндө бир өсөлү, күндө бир нурданалы, энергия калыптаналы, же ай деле айына бир жаралып атпайбы? Жаңырып атпайбы? Жок дегенде айга бир жаңыралы, жылга бир, жок дегенде жылга бир жылалы десе, ушу бирөө жазган экен, 27 жылдан бери биз чын эле жылбай атабыз депчи. Чын эле да, жалган шайлоо кылып алсак, байлар келип туруп эле мисалга. Анан эле чыныгы дүйнөнү билбесе, чыныгы дүйнөдөн кабары да болбосо, анан билгени менен жашагандыктан анан
27 жылдан бeri чын эле жылбай атабыз да. Тетирсинче чындыктын баарын жалганга чыгарып атпайбызбы? Мына караңыз. Ошон үчүн ай балам оң колуңду бер, оң колуң менен учураш дегендей, мына мен эмне таптым? Менин чөйрөмдөгү же илимдегилер эмне тапты? Касиет калыптанды аларга. Улуулукка өттү, калыптанды. Теңир этабына өттү. Мындайча айтканда жаратуучуга айланды. Анан чыныгы сөздү сүйлөп, чыныгы жашоого жаралуу максатын билип, чыныгы күчтөрү колдоп атат мына. Караңыз. А эски пендеде жүргөндөр жөн эле убакыт коротуп атат, энергия коротуп атат, пендечилик сөздөр, пендечилик иштер, пендечилик түйшүктөн дагы эле чыга албай атат, пендечиликтен чыга албай атат. Андан кийин мына караңыз. Жаңы доордо адам боштондукка чыгыш керек. Боштондукта адам болгон башатта. Ошон үчүн жана кыргыз бос үйдө жашап боштондукка чыккан деп абаламдан берилет. Адам рамкага өзү түшүп алган. Рамкада эмне бар? Рамкада өзү дин, рамкада өзү байлык, бийлик деген түшүнүк, рамкада өзү пендечилик, рамкада кайра утурумдук, рамкада кайра ошо каражат. А мындан эмнеге барып атасың? Акыры өлүмгө барып атасың, көрө албаска барып атасың, же болбосо өзүңдү чектеп алгансың. Мен бир байкушмун, мен байкуш бир жесиммин, же жетиммин деп. Жок, азыр чык, рамкадан кел, боштондукка чык. Дин, ал эволюция. Ал Таш доору деле эволюция болгон. Ленин доору деле эволюция болгон. Байгедей доору деле эволюция болгон. Ошо сыяктуу ал эволюция. Ал азыр эч кимге деле пайдасы жок. Каражатың. Ал дагы бир жаңы доордо бул эволюция. Ал да бүттү. Мына каражаттуулар эмне болуп атат? Качып кетип атат. Каражаттуулар чындыкты жалгангап келип атат. Жалганча өзү жашап алып атат. Пендечиликтен чыга албай атат. Ошондуктан рамкадан чык. Бийликтеги эмне болуп атат? Элдин сынында калып атат. Же ээн баса албай атат. Же элди улуулукка өткөрө албай атат. Байлар эмне болуп атат? Байлыгын коргоп көрүнгөнгө кошомат айтып атат. Мына караңыз. Ошондуктан жаңы доордо мына унун баары, оң тарапы чындык. Өлбөстүк башатта болгон. Азыр ушу өлүмдөн өлбөстүккө өтүш керек. Өлүмдү эмне пайда кылган дегенде мына о пендечилик. Рамка, пендечилик, утурумдук, жалган, ушулар өлүмдү пайда кылган. Кысылуу, кыжаалатчылык, көрө албастык, мына ушу пендечилик өлүмдү пайда кылган. Сен ошондон чыксаң өлбөстүккө өтүп атасың. Жаңы доордо өлбөс бол деп атат. А өлбөс эмне болот дегенде, жан менен тан бириксе эле, жан бош болсо, танды бошотсоң эле өлбөй калган атат. Тетирсинче адам нурданган атат. Өлбөстүк. Мындайча айтканда бир тепкичтен бир тепкичти таап бериш керек. Пендечиликтен теңирчиликти, каражаттан касиетти, утурумдуктан улуулукту, мына кыргыз адамзатты ушинтип өткөрөт. Өзүн тааныбастыктан жаратуучулукка өтүш керек. Же жаратуучулук качан жоюлуп кеткен дегенде өзүн тааныбастыктан. Өзүн тааныбастык муну айтып келебиз. Сен кимсиң? Көрүнгөн эле энергиядан жаралган, мындай көзгө көрүнбөгөн энергиядан жаралган көрүнө энергиясың. Батаң тиет, назарың тиет, алкышың, каргышың тиет, көзүң, сөзүң тиет. Сен жаратуучусуң. Мына, жаратуучусуң. Өзүңдү тааныбастыктан анан жаратуучулугуңду жоготуп алгансың. Ошондуктан келиңиздер жаратуучулукка өтөлү. Периште сыпат болгон. Пендеге айланып алганбыз. Кыргыз 40 үрү кыздан жаралган деп берилет ааламдан. Периштеден жаралган. 40 ангелден жаралган деп берилет. Ошон үчүн эне сыпаттагы бул кыргыз. Мээрими, тегиздиги, дүйнөгө көз карашы, табиатка төккөн түшүнө билгени, жаныбар деп чөптү жылбаганы, мына урматтуу журтум, пендечиликтен азыр биз периштеликке өтүшүбүз керек.
Андан кийин мына азыр айтылат. Оору жок менде деп айткыла. Анын ордуна ооматым бар деп. Оору берилбесе Кудай азыр сиз ооматыңызды албайт элеңиз. Оору бербесе илимди издебейт элеңиз. Оору бул өзү оомат болуп чечилет. Мисалга бир жери сайгылашып ооруса бул бир белги да. Ошону эле ооруга айлантып алып атат. Же болбосо тетирсинче ооматын пендечилик менен адам ооруга айлантып алды. Кысылды, кыжаалат болду. Мына могу дүйнөгө бир бейиш жашоого, бир улуулук кызматына келгенин билбей, адам ооруга ооматын айлантып алды. Азыр менде оору жок, ооматым бар деп жашаш керек. Мына кел, ооруп келет бизге, мага. Ушуларды түшүнүп, оорум жоюлуп кетти дейт. Сурайбыз, эже не өзгөрүү бар? Кандай келдиңиз эле деп. Оорумду унутуп калдык. Оорум эмес, өлүмдү унутуп калдык. Көрсө анатомия, астрологиянын ордун аткарбаса, өлүмгө дуушар болот адам өзү, жаңы доордо. Мисалга, бөйрөк, боор, мынабу көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн дүйнөгө адамзатка мээрим төгүп, эки дүйнөнү боеп турбаса, ууланат деп берилет. Ошондо чын эле азыр ким ооруп атат дегенде эмоционалдуу адамдар, кысылган адамдар, кыжаалат адамдар, түшүнүгү пас адамдар, үйүндө нервиштеткен адамдар, үй бүлөсүндө өйдөлдөй болгон. Азыр биз ушу кыргыз журту оңолсун десек, дүйнө эли оңолсун десек, мамлекетибизде өсүү болсун десек, биз улуулукка калыптандырмайын адамзатты преступленияны да сайта албайбыз. Камап, соттоп дагы оңдой албайбыз. Улуу түшүнүккө өткөн кезде ал өсүнөн өсү калып калат. Ошондуктан улуу түшүнүккө адагы бир ата теги арбагы бар, анын да Кудайы бар, адам, адагы улуу деп биз элдин мээсине куюп түшүндүрсөк, анан ал бирөөгө жамандык кылбай калат. Бирөөнүн көңүлү Кудайдын көңүлү деп түшүндүрсөк, анан бирөөнүкүн уурдабай калат. Улуулукту түшүндүрмөйүн экономикабыз да көтөрүлбөйт. Анткени касиет болбосо каражат болбой атпайбы, урматтуу улуу журтум? Адам өзүн таанымайын, бирөөнү дагы тааныбайт. Мисалга, бирөөнүн башынан жамандык өтсө, анан бирөөнүн башынан жамандык келсе, анан түшүнөт. Баягы мен атамды жоготкон ушинтип эңсеп, эстеп, сагынып, саргайып, ыйлап жүрбөдүм беле. Бу да ошондой болуп атпайбы деп ошентип түшүнгөндөй, азыр биз мектептен баштап ушу улуулукка өткөрмөйүн, өстүрмөйүн, мамлекетте оңолуу болбойт, урматтуу улуу журтум. Үй бүлөдө оңолуу болбойт, адамдын өзүндө өскөрүү болбойт, табиатта козголуу болбойт. Ошондуктан бул Кудайдын дагы, арбайдын дагы талабы ушул. Улуулукка өс. Мына караңызчы. Оомат. Чын эле оору өзү оомат деп дагы айтсак болот. Себеби Кудай оору берип атат, бул жерде так берилет. Ооруну адамдын көкүрөгүн ойготуу үчүн берип атат. Медицина алы келбейт деп берилет. Кудайдын энергиясына кол күчү адамдын астык кылат, алы келбейт деп. Ал медицинадан сиз 5-10 күндүк эле бир убактылуу айыгмыш болосуз, бирок башка организмдериңизге уулантып салат. Ооруп келип, сиз ушу улуу илимди алсаңыз, сиз ооматыңызды өлбөстүккө өтүп аласыз. Улуулукка өтүп аласыз. Агарып, тазарып аласыз эки дүйнөдө, мындайча айтканда. Эмнеге жашоого жаралдым? Эмнеге оорудум? Эмнеге дүйнөдө кырсык болуп атат? Эмне кылып кызмат кылсам кырсыктан кутулам деп ооруңузду ооматка айландырып аласыз бул табыгы илимди. Андан кийин мына кырсык кызмат.
Адам ааламдык кызматын билбесе, аткарбаса, кырсык Кудайдын ачыктан эскертүүсү деп такай айтып келебиз. Мына ааламдык кызматты азыр ар бир адам арбайга же ошо теңирге, мындайча айтканда, теңирчилик көккө ак карадан чыгып көк деп коебуз го биз, көк асманды. Көккө теңир деп коебуз го. Ошо сыпатка өтүш керек. Ар бир адам мына арбай тирүү экен, бата берип атат, багыт чыгарып атат, байланыш берип атат. Сени кырсыктырып алып келип атат, кызматың алып сен кутулуп кетип атасың, ооруп келип ооматыңды алып кетип атасың. Келиңиз мээрим төгөлү. Кел мээрим төгөлү. Ошо мээрим төксөк, анан боор бөйрөгү уланбай калып атпайбы? Азыр көпчүлүк эле ушул боордон, бөйрөктөн кармап атат. Мына жеренеге келиңиздер, мээрим төгөлү. Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети жерен экен. Жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы жерен экен. Кудайдын кабарчысы, аткаруучусу табият экен. Кел мээрим төгөлү. Өчүбүз жокпу жеренеде? Өчүбүз жок. Жер жемишин берип атабы? Берип атат. Милдетин аткарып атабы? Аткарып атат. Табият бар болгон үчүн биз жашап атабызбы? Жашап атабыз. Абасын дем алып, суусун ичип, жер үстүндө, ташында жашап атабыз. Ааламга найразыбыз жокпу? Арбайга, периштеге, инопланетанга, көккө, Кудайга. Келиңиздер мээрим төгөлү. Сиз ошентип мээрим төгүп жаратып атпайсызбы? Ыраазы болуп атпайсызбы? Бул доорго чейин сиздин түшүнүүңүз бар беле? Түшүнүүңүз да жок болчу. Ааламга ыраазы, арбайга ыраазы, түшүнүк жок болчу. Алардын кызматына, түштөн берген ишине, ишаратына, оорутушу, оомат алып келип берип атканына, кырсыктырып туруп сизге кызмат берип атканына. Мына тетирсинче кайра кырсык, бул өтө жакшы. Мына мен кырсыгып, анан кызматымды алып кутулгам. Мен чыныгы кызматыма отурдум да. Чыныгы, мына мындай чыныгы кызматыма отурдум. Чыныгы кызматымды аткарып атам. Түбөлүктүү кызматымды аткарып атам. Ааламдын, адамзаттын, арбайдын, Кудайдын астында жүзүм жарык. Келиңиздер, мына оң тарапты чийип, көчүрүп жазып алыңыздар. Андан кийин энергия. Энергия, эволюция. Бүгүнкү күндө эволюция бүттү дагы, энергия деген доор башталды, урматтуу учурда. Эволюция. Жана айттык го, дин да эволюция. Эски байлык, бийлик, каражат, пендечилик да эволюция. Ал калып кетет. Азыр адамдын гени жетилди дагы, энергия деген доор башталды. Энергияга айлан. Мына мен энергия өткөрүп атам, мисалга. Энергия кабыл алып атам. Энергия бул арбайга айлануу. Ошол сыпатка өтүү. Мына караңыз. Эволюция менен жашай бербеңиздер. Анан ошон үчүн айтып атабыз да. Момун мусулмандар, силер улуу журтту эволюцияга байлабаңыздар деп атканыбыз ошол. Бийликтегилерге айтып атканыбыз ошол. Улуу журтту улуу жолуна жолтоо болуп атасыңар деп. Улуу күчтөрдүн улуу жолуна жолтоо болуп атасыңар, ошондуктан кырсыктайсыңар деп атканыбыз ошол. Алар эволюцияга байлап атат да. Тиги 1,5 миң жыл мурунку, 15 кылым мурунку бир эволюцияга байлап атат. Пайгамбарыбыз паля деп айтыптыр дейт да. Ушул жерде отуруп алып кыргыз эли. Мухаммед пайгамбар Али Баба Дада деген паля деген шейхке же бир мечиттин ээсине түш бериптир. Биз ошо менен жашашыбыз керекпи бүгүнкү күндө? Кыргыз улуу болуп атса, көктөн буйрулуп мыйзамы түшүп атса, жоопкер болуп атса, көрдүңүзбү? Ошентип эволюцияга байланбаңыздар. Андай энергия жайгашпайт сизге. Энергия дооруна өтө албайсыз. Сиз эгер минтип рамкада отуруп алсаңыз азыр, намазымды окуйт элем, же бир балам калып калды, же дааратым калып калды. Анда энергия да жайгашпайт. Ошондуктан бошот тур, денеңди бошот деп атканыбыз ошол. Эгер сен ушу эволюцияда эскиче кысылып кыжаалат болсоң, сени
рак болуп кетесиң. Шишик, писик болуп каласың. Энергия өзү боштондук. Мына караңыз. Ушинтип айырмалап алыңыздар. Андан өсүмчүл эл үчүн. Ушул ааламдан берилет да. Эл үчүн партиясын арбайлар партия кылып алды дегенде таң калдым элем. 2011-жыл. Бу кандай? Арбайларга да партия керекпи деп. Жок, көрсө арбайлар келген адамдар эл үчүн деп калат экен да. Мына мен эл үчүн, адамзат үчүн, табият үчүн, аалам үчүн кызматымды кылып атам, кыргыз үчүн. Өзүмчүлдөр ошол элдин ырыскысын алып өсүмчүл иштеп атат. Бул жаңы доордо өсүмчүлдүккө эчтеке иштебейт. Эгоизм бул, өзүмчүл. Өзүмчүл эл үчүн. Өзүмчүлдүн муштуму, өзүмчүлдүн өзүмчүлдүгү өзүнө муш болот деп берилет. Эл үчүн иштеген адам эч качан чаалыкпайт деп бул ааламдан берилет. Ошондуктан эл үчүн бул сыйкыр, бул илим өзүмчүл үчүн берилген жок. Бир адам үчүн берилген жок, эл үчүн берилди. Адамзат үчүн берилди. Ошондуктан эл үчүн деген сөздүн өзүндө энергия бар деп берилет ааламда. Чын эле да эл үчүн. Элде болсун, энергия барбы? Элде болсо, ана менде болот. Элде энергия барбы? Мына караңыз. Көпчүлүктүн патасында энергия барбы? Көпчүлүктүн назарында энергия барбы? Бир адамдыкы ал бирдей. Ошондуктан өзүмчүлдүктөн чыгыңыздар. Бул жерде так берилет. Бул сыйкыр, керемет, касиет, арбай, жеке менчик иштебейт деп берилет. Сен элге иштесең, анан алар ошо гармония. Сен Кудайдын кызматында болсоң, Кудай сенин кызматыңда болуп, анан сенин жеке жашооң жүрүп баштайт дейт. Сен элди ойлосоң, анан сенин ишиң жүрөт. Ал өзүңдү ойлосоң, эч нерсе жүрбөйт. Чын эле адамды эмнеге жаратты? Касиет деп айта албайбыз. Мисалга ырчыны. Аны талант деп коебуз. Талантты эл үчүн берди да. Элдин көңүлүн көтөрсүн деп. Ана маскарапоз куудулдарды да эл үчүн берди да. Бийликти деле эл үчүн берди да, жеке башына эмес. Байлыкты деле эл үчүн берди да, ал жеке башына эмес. Караңыз, ошондуктан өзүмчүл эл үчүн. Өзүмчүл эл үчүн кетиш керек ишке. Жаңы доордо. Андан кийин биздин анатомия, астрологиянын ролун аткарат. Ааламдан караңыз, ушундай уйкаш да берилет. Астрологиянын ролун же болбосо эми жаңы доордо анатомия аткарат. Астрология эмне бул? Арбай, Кудай, периште, ошонун ролун мына адам аткарып атат жаңы доордо. Жанагы эволюция бүтүп, энергия башталгандай, эми энергия доорунда астрологиянын ролун анатомия аткарыш керек. Бу дагы жеке менчикке иштебейт. Жеке өзүңө анатомия иштебеш керек. Тетирсинче энергияны кабыл алып, мына улуу күчтөрдүн айтар сөзүн айт. Кылар ишин кыл. Энергия өткөр. Багыт бер. Мына ата жолунда арбайлар багыт берет. Аны сен берем, сенин анатомияң ошол арбайдын ролун аткарсын. Ата жолундагылар дагы эле самтырап жүрүп атасыздар эски жолуңуздар менен. Энергия коротуп атасыздар. Өзүңүздөр ошо арбайдын ордуна отуруңуздар. Жакшылап илим алып, чыгымыңарды токтотуп, мазар кыдырууңарды токтотуп, Түркистанга автобуста бел ташып, каражат жыйноону токтотуп, өзүңүздөр багыт бериңиздер. Кыргызча эле тил менен, кыргыз жергесинде эле улуулукка калыптандырыңыздар. Астрологиянын же арбайдын ролун өзүңүздөр аткарыңыздар. Мен ойлонсом, ушу ата жолунда
Насипат ата дегенге бардым да, мен ошо 1-2 жыл болуп калды окшойт. Билип көрөйүнчү бул эмне деген аял, эмне бул деп. Барсам мага пата чыгарып атат да алчы. Сен жазган китебиң бир тыйын дейт. Сен ордач. Анан ушул ата жолуна түш, ал бул. Манас атага бар дейт. Анан Манас атага барсам, ал көрсө өзүнүкүн кошуп коет экен да, ал аял. Манас атага барсам, Манас атадан пата чыкты деп бир Бакыт деген бала пата чыгарат. Таласка барсак. Манас ата так берип атат. Сен ушу ата жолун улуулукка сен алып өтөсүң депчи. Пайгамбарды деле жаман деп, ал деле ошол убагында кызмат кылган деп карачы. Пенде бурмалап коюптур да. Анысы кандай ошол жана көз ачыктар деле көрүнүш көрдүм дегиче көрүнө иш кыл деген ошол. Мына көрүнө иш кылчы кел. Ошо түш деле ошол көз ачыктын түшүнүгүнө жараша берилет. Же сен өссөң, түш деле ошо сен өзүң түшүнүгүңө жараша берилет. Же болбосо эл башчыларынын түшүнүгүнө жараша элди баштай алат. Түшүнүгү бас болсо эволюцияга байлап тура берет. Бардык нерсе ошо түшүнүккө жараша. Түшүнүгүңө жараша сен жашайсың. Түшүнүгүңө жараша болор болбосо ора болбойсуң. Ошондуктан ушул эволюциядан чыгып бир энергияга калыптаныңыздар. Астрологиянын ордун сиздин анатомияңыз аткарсын. Ушу башыңыз. Жаңы доордо адам күнбаш болот деп берилет. Ошо күнбаш адам жараталат деп берилет. Күнбаш адам ошо Кудайдын ордун аткара алат деп берилет. Күнбаш элести биздин саймалы таштарда бабаларыбыз калтырып кеткен. Мурас катары күнбаш болгула деп. Биздин ошо башыбыз күндөй энергия бербей, күндөй мээрим төкпөй, күндөй тегиз болбой, мындайча айтканда каңгир баш болуп калган. Жеке менчикке да иштебей калган. Аны деле тыңыраак жашай албай калганбыз. Ошон үчүн күндүн балдарыбыз деп атпайбы? Тибеттеги кыргыздар. Күн деген бул Кудай деген сөз. Кудайдын бир элесин энергия катары гана берет ааламда. Күн катары гана берет, энергия катары. Аны бир корпус катары бербейт, бир адам катары бербейт. Ошон үчүн күн башка айланат. 100% мээси иштейт деп берилет ааламда. Кара куш мээси ишке түшөт. Анан күн баш адамдар анан дүйнөнү башкарат деп. Ошондой күндөй энергия өткөрөт, күндөй мээрим төгөт. Күн ошо кайра Кудайдын элеси. Ошондой сот жүргүзөт, ошондой чечим жүргүзөт. Ошондой чыгарат. Ошон үчүн жана кыргыз күнгө карап тилек кылып койгон эртең менен. Бата кылып койгону, таазим эткени дагы бул ошол күн Кудайдын элесин бергендиктен ошол кыргыз билип келген. Адам азыр арбайга айланыш керек. Же болбосо арбай дагы сыпаттагылар ушул адамга же пендеге айланып алган. Ушул азыр улут жоюлат дагы улуу күчкө айланат. Же болбосо мынтип айтабыз биз, кыргыз бул улут эмес деп айтып келем го. Кыргыз бул бир улуу күч. Кыргызды улут катары көргөнгө болбойт. Улуу бир эле күч дегендей, ошол барып улут жоюлат. Улуттар биригип эле ошол биз жаратуучу экенбиз. Биз жаратышыбыз керек экенди бир идеяга өтүп кетет. Мына бир идеология, мен сүйлөп аткандын баары идеология. Жаңы доордун идеологиясы ошол. Пендечиликтен ошо теңирчилик өт. Каражатка калыптанбай сен касиетке калыптан. Каражатка жан талашпай касиетке калыптан. Утурумдуктан улуулукка өт. Дегендин баары эле бул идеология. Анткени жаның ааламга барса дагы ак. Жашоого жаралуу максатыңды билдиң. Ааламдын, адамзаттын астында жүзүң жарык. Мына караңыз. Бул идеология. Кара куш мээңди толук иштет, түшүнүгүңдү бийиктет. Ошондо уурдабай каласың да. Кой, ата тег арбайы көрүп турат. Бу да жөн адам эмес.
Мен ушул адамды жаман деп айтып алып мен көрсө кырсыгыптырмын. Бул көрсө көктөн буйрулган адам турбайбы? Мен жеке башымды жан сактай албай жүрсөм, бул көрсө эл үчүн түйшүк тартып жүргөн турбайбы? Адамзат үчүн, аалам үчүн кызмат кылып жүргөн турбайбы? Бул эч агылы утуп алган турбайбы? Улуу күчтөр бул кишинин коштоп колдон турган жүрбайбы деп кийин адам өкүнүп да калышы мүмкүн. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, энергия коротпой. Анан мына бүгүнкү күндө айтып атат да, мамлекет, дүйнө ушу экономикага өтө маани берип атат. Экономикада эчтеке жок. Кептин баары экологияда. Бул ааламдан берилет. Мисалга мына канча миллиарддаган долларга экология, экономикасын чыгап салып атпайбы мамлекеттерди? Сиз экологияга маани берсеңиз, экономикаңыз чексиз көтөрүлөт. Үйдө деле, мындай жашоодо деле, ошо табиятка, ааламга, абага маани берсеңиз, арбайга, жер энеге, үйүңүздө деле коштоп, колдоп бир касиеттүүлөрдүн ырыскысы кайыптан дегендей, кайыптан бир ырыскы буйрулат. А биз экономикада эле маани берип алып атабыз дагы, экологияны булгап атабыз, табиятты талкалап атабыз, кутун учуруп атабыз. Мынабунун баары чындык бул жаңы доордо. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бул мен берген сабак. Ойлонуп көрсөм, 100 жылдан кийин дагы жапжаңы жаңылык болуп турат. Эмнеге дегенде, жаңы төрөлгөн муунга дагы мына ушуну окутасың. Бул эскирбечү. Бул баягы бир сазыв депутат кетсе калып калчу иш эмес. 5 жылдык же 5 күндүк иш эмес бул. Анда эскирип кетчү сөз эмес. Бул 200 жылдан да жапжаңы болуп турат. Себеби жаралган муунга, төрөлгөн муунга, өзүн тааныбаган муунга мына могу формулаларга салып алып окутасың. Ушу мен сабак өткөндөн кийин ушу өсүп калган адамдар, көрөрмандар ыраазычылык айтат, рахмат айтат. Ушу энергия өттү деп билдирүү жазып коет. Анан мен кубанып калам. Эң менин милдетим, максатым ушул энергия өткөрүү, энергия жайгаштыруу, энергияга калыптандыруу. Мынча сөздү эстеп калуу өтө оор. Аны үчүн меникиндей бир кара куш мээңер иштеш керек. Аны үчүн Арстан Алай күн баш болду 2013 жылы. Башынан жаратуучу боекторду бөлүп чыкты. Делгендей ага көп аракет, эмгек керек. Эң башкысы ошол жайгашыш үчүн, ошол кара куш мээ иштеш үчүн, отурумдуктан чыгыш үчүн, пендечиликтен чыгыш үчүн энергия калыптанса, сиздин ден соолугуңуз чыңалат, үмүт отуңуз жанат, нурданасыз, айыгасыз, жашарасыз, ишеним пайда болот, духуңуз көтөрүлөт, жолуңузду табасыз, анан калган нерсени окуп аласыз, калыптанып аласыз, изилденип аласыз. Ошондуктан ушу энергия калыптансын. Энергия бул арбай, энергия бул касиет, энергия бул нур. Нурдан жаралды. Мына жаңы доордо адам нурданат. Нур менен тамактанат. Нурдан байлык топтойт, нур менен бийлик кылат. Нурдан баары пайда болот, нурдан баарын жасаса болот. Адам өзү нурдан жаралат. Мына нуру кеткенде адамды бырыш басат. Нуру кеткенде, куту учканда ошо касиет учат, периштеси качат. Улуулугу кеткенде, ошо отурумдукка түшкөндө улуулугу качат. Муну ар кандай чечмелесек боло берет. Убакытка карап эле бир кырын эле айтып өттүк. Урматтуу улуу журтум, ошол кичине
3 суроого жооп кылып коеюн. Мусулман динин таштап теңирчилик өтөлүбү? Аргасыз өтөсүз. Дин бул чектөө, бул рамка. Бул табыгы илим. Бул дин эмес. Теңирчилик, кыргызчылык бул дин эмес. Ааламдан келген акыреттин, теңирдин, Кудайдын сырлары. Нур дүйнө, бийик дүйнөлөрдүн түпкү нускасы. Бул теңдешсиз аяндар деп берилет. Бул дин эмес. Мисалга мен ааламды иштетип атпаймын, арбайлар жумшап энергия өткөрүп атам. Мына кыргыз касиети менен дүйнөнү башкарат. Каражат башкарбайт, мына бул жерде дагы. Касиет башкарып атпайбы дүйнөнү? Каражаттуу мамлекет кыйрап атпайбы? Ошол касиетти теңирчилик менен, ошол бийик этап менен башкарып атам. Анан каяктагы бул дин эмне кылып берет ал жерде? Ошол сыйынга мамлекеттер кыйрап атпайбы? Кечээки 1200 кишисин чайкап өткөн мамлекетте 87% мусулмандар турбайбы? Көрдүңүзбү? Тетирсинче бул арбайларга, инопланетандарга деп берилет. Руху өскөн жерди кордошот деп, анткени алардын мүнөзүнө, келечегине эч кандай төп келбейт. Духовный өскөн адамды алар колдойт. Буга кыргыздын ушу духу төп келет деп. Тыштабасаңыздар жүрө бериңиздер, бирок энергия коротуп койса. Теңирчилик деген сөз теңир этабына калып тааныңыз. Мусулманчылыктабы же суранып атпайсызбы? Тиленип, суранып. Мында жаратып атпайсызбы? Сырдашып, сыйкыр касиет иштетип атасыз. Эскичиликте сыйынып атасыз. Арстан ала, ишиңизге ийгилик, бар болуңуз. Сиздин эфирди күтүп көрөм. Мен өзүм Москвадамын. Кыргызстанда туруп илимди түшүнбөй жаткан адамдарга таң калам. Колдо бар алтындын баркын билбей жатканыбыз өкүнүчтүү. Сизди колдойм. Ыраазымын, эми түшүнөт. Барып адамзат түшүнөт. Бул эски пендечиликтен чыгуу деле өзү татаал. Бул клеткада. Ошо клетканын бала өсүп чоңойгондой бир кеп. Баары бир кыргыз эли, кыргыз журту биринчи бутуна турат, башка улут кыйрайт. Каражаты, ошо эскичилик өз башына, өзүмчүлдүгү өз башына зыян алып келет. Кыргыз өлкөсү бутка турат. Кыргыз өлкөсү ааламдык жол менен бутка турат, анан дүйнөгө көчүрүлөт деп берилет. Кыргыз өлкөсү түптөлөт, дүйнөгө көчүрүлөт деп. Анан эми бул эволюция бүтүп атпайбы? Анан баягы эскиден, мисалы, аял эркек деген эски жашооңорду аттап өтүп, Кудай сыяктуу жаратуучу касиет менен жашагыла деп ааламдан берилет. Анан эми аттап өтүш деле, арыкты, токойду кезип өтүш деле, сууну кечип өтүш деле өзү жеңил болбогондой, бул эскичиликтен чыгып, жаңы түшүнүк өтүш, ошол аалам күчүнө отуруш деле бул өзү жеңил эмес. Бул менин башыман өткөн иш. Ошо өзүн жоопкерсиз иш. Ошо улуу күчтүн кызматын кылыш бул өтө татаал. Ошол чындап эле бул кыргыздын гана колунан келет. Анткени ошо духу күчтүү, канындагы, сөөгүндөгү кызматы. Сиздин көңүлүңүзгө, түшүнүгүңүзгө мен ыраазымын. Улуу манас күчү менен аалам күчүн салыштырса болобу? Эми баягы ачыла элек сандыкта көп бир астыда бир ачылыштар бар. Мындай эле бир этабы менен алып баратсак болот. Эми аалам күчү деп биз мурун ойлогонбуз, эми ошо о дүйнө, анан бу дүйнө дегендей эле түшүнүк болгон. Же ааламда Алла эле бар деп түшүнүп келгенбиз. Көрсө ааламда чексиз аалам, анан аалам бар экен да, аалам ошо ататеги арбайлардын күчү экен. Ататеги арбайлардын эң башында адам ата ооне баштаган күч турат экен. Андан кийин анан ататеги арбайлар, анан пайгамбарлар,
Анан арбактар дүйнөсү болуп ыйлап кетет экен. Андан эң эле жаманы мажүрөө, аң сезимге пас бул могу пендечилик жашоо экен да, ааламдын биринчи катмары. Анан арбай болсо жетинчи катмар. Анан манас күчүн, манасты биз бир манас деген нур денелүү кыргызды курап журт кылган эле бир Кудайдан буйрулуп келген адамды бул арбай катары салыштырып алсак болбойт. Манас деген бул асман деп айтсак болот. Бир теңирге тең күч деп айтсак болот. Бунун мындайча айтканда эми Кудайдын бир ыйык аты деп да айтсак болот. Ана мен айтат элем, Манас деген теңирден кийинки эле бир чоң күч экен деп мен бүгүнкү күндө ушундай түшүнөм. Анан дагы эми мен өскөнүмө жараша дагы ачылыштар, байланыштар болор, дагы көп кырынан чечмелейбиз. Ошондуктан баары бир биз биринчи катар дүйнөдө жердин үстүндө жашап аткандан кийин анан бул аалам күчүнөн баары бир биз алсызбыз. Анан манас күчү аалам күчүнөн бийик деп айтсам болот. Наркы дүйнөнүн бар экенин ислам дининде 100% далилдешкен. Сиз кандай далил менен жок деп эсептейсиз? Бирок наркы дүйнөнү эч ким көрбөгөн. Кене маалымат берсеңиз. Ислам дининде наркы дүйнөнүн бар экенин алар көрдөптү деп айтып атат да. Көрдө бейиш бар, көрдө тозок бар деп. Бирок ал 100% далилденген жок. Ушуну жакшы билиңиз. Бейиштен бир компьютерге аяктан бир шарап болгонун, же аякта бир токой, же бир булбулдар сайрап турганын эч ким тартып чыккан жок. Аякта бир казан отко кайнатып атканын эч ким тартып чыккан жок. Ошон үчүн 100% жалган деп айтсак болот. Наркы дүйнөнүн бар экени мен кыргыз могу Кудайдын берген илиминде жаңы доордо айткым келет. Наркы дүйнөнүн бары бул ааламда, көрдө эмес. Мына аталардын ата жолунда келип багыт бергени, бата чыгарганы бул наркы дүйнө арбайлардын бар экендиги. Бул 100%. Могу дүйнө өзү эски пендечилик дүйнө тозок экендиги бул ааламдан берилет. Жаның ушул дүйнөдө өсө албаса, өйдөлөй албаса, арбай болуп ааламдан орун ала албаса, кайра сени тозок дүйнөгө дагы бир жан дүйнөңө өстүрчү деп жаратып коет экен. Могу эски жашоо, кайталанма жашоо бул өзү тозок. Түрмөгө түшүп каласыңбы? Эртең бир каражаты жок жүрөсүңбү? Касиети жок жүрөсүңбү? Жарым жандуу болосуңбу? Же аң сезимиң пас болобу? Же бир сыйынып кор болуп жашап жүрөсүңбү? Ошону тозок дейт. Бейиш дүйнө көрдө эмес. Жаннат дүйнө, могу 7 катар аалам бар дегендей биринчи пендечилик жашоо, жан асманга учканда арбак жашоо экинчи дүйнө, үчүнчү жаннат дүйнө, ал ааламда. Жаннат дүйнө, бейиш дүйнө. Андан кийин соңку дүйнө, анан нур дүйнө, анан ааламды кызмат аткарат, арбай. Бейиш дүйнө деген үчүнчү эле дүйнө. Арбай болуу деген жетинчи дүйнө. Жан бошоп кетти ааламга, ошо бейишке чыкты деп түшүнсөк болот, эгер бул жерде жакшы өссө. Ошондуктан 100% ислам дининде иштекени далилдешкен жок. Ислам дининде керек болсо тан менен жан бар экенин билбейт. Алар танга карайт. Тан өлдү, болду, адам өлдү деп. Тело өлдү деп. Тело мусор, ал кышкы тоң калат. Ал кызмат кылдыбы кандай болду. Жан асманга чыгат. Жан чындык. Жан асманга чыкса ошо бейишке чыкканы. Жандын бул дүйнөгө келгени, ошол кызматка келгени. Ошондуктан 100% далилдеген жок. Мына менин кене маалыматым, бир убактыма карап айтайын. Бул эфирди көрсөңүз, бул жөнүндө өтө көп далилдеген, көп бул ааламдан берилген чындыкта, улуу чындык деген китеп бул өзү. Ошондуктан бул дүйнөгө сиз көргө даярданбаңыз. Сиз өлүмгө даярданбаңыз. Бул дүйнөдө сиз кызмат кылып, жан дүйнөңүздү өстүрүп, жаныңыз ааламдан барып орун алууга даярданыңыз.
Жанын ааламга барып орун алыш үчүн каражатыңыздын пайдасы жок. Бул дүйнөгө аалам кызматын кылып, көп адамга кеңеш берип оңдогонуңуз эсеп. Көргө барганда сурак болбойт, ал өлүп жатса, аны курт жеп атса кайсы сурайт эле? Аны тикесинен тургучу да орун жок. Сурак бул дүйнөдө жана телебостон калганда сурак болот. Комага жатып калгандабы, мына көп адамдар кийинки убакта ошо өтүп кеткен ата тегин арбагын айтып калды. Ошондуктан чындык дүйнө ааламда. Алла ааламдабы? Демек чындык ааламда. Арбай ааламдабы? Демек чындык ааламда. Көрдө эчтеке жок. Могу дүйнө өзү жалган деп айтылган ошол. Ошондуктан 100% калп ушуну мына чындап айталы. Ооба, ислам диниби, башка динби? Ал пенде болгон убакта берилген кырсыккан чөйрөгө. Азыр пенде жашоо бүтүп, периште жашоо башталып атпайбы? Мен ал 1-класстагымда азыр барып алып алипе карап, же болбосо бир географияны карабайм да, ал мага кереги жок да. Ал эволюция деп айтып атпайбызбы? Чындык деген жаның бул дүйнөгө эмнеге келди? Бул чындык. Жан өзү чындык. Рух арбай. А тело бул жалган. Тело бир кызмат кылчу эле иш. Мынабу. Мени көрсөтүш үчүн эле. А жан чындык. Ошон үчүн жан менен танды бөлө албай, анан ошондон танга карап алып анан арбак колдобойт деп атпайбы аяктачы. Ошо эми 100% далилби? Далил эмес да. Ал өлүп жатат, ал Куранга муктаж дейт. Мен жаназа окубай коем дейт. Жаның асманда жүрөт, сага аза окуп коюшу мүмкүн. Жан асманга чак чыгып кеткен, азага да муктаж эмес ал. Ошондуктан кызы эрге тийгенде, адам өтүп кеткенде кошок кошкон ошол. Кыз башка турмушка өтүп, башка кубулуп, келин болуп кызматка кетип атат, жан ааламга кызматка кетип атат. А жандын чындык экени мына Бүбү Майрам апага берилген жайсаң атанын. Жерде жашап өткөн рух экен го. Арбай экен. Ааламдан кайра Кыргызга да койготуп, маалымат берип атпайбы? Анысы кандай? Сиз да бул жерде жакшы жүрсөк, кызмат кылсак, кайтпас болсок, ааламдан орун алууга, аяктан кайра бул жерде түштөн ишарат берет го. Ата тег арбай түшкө кирип, жетим балдар бир тың чыгып, ошон үчүн жетимди, жесирдин көңүлүн оорутпаганы ошол чындыкка караганы, арбайга караганы. Ошондуктан анан аркы дүйнө бар экенин 100% далилдеди дегениңизге аябай күлкүм келет да. Көрдө эчтеке жок аркы дүйнөдө. Аркы дүйнө ааламда. О дүйнө ааламда. А динде ал көрдө деп далилдеген. Мына урматтуу улуу журтум, мына теңирчилик деген бул ошол теңир этапка, көккө айлануу. Ак карадан чыгыңыздар, пендечиликтен чыгыңыздар. Касиетке калыптаныңыздар. Касиетиңиздерди ушу касиетиңиздер менен гана дүйнөнү бийлейсиздер. Аталык, энелик касиет болсо анан сиздин үй бүлөңүздө тынчтык болот. Ошон үчүн касиетке гана калыптанып алыңыздар. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Эми биринчи дагы көрүп аткан көрөрмандар бар. Ошолор үчүн айткым келет. 2-4 күнү ошо Next TV'да түз эфир кечки саат 8-де, YouTube'да Арстан Алай Кут деп карасаңыздар болот. Ошону коюп алсаңыздар кадимкидей энерги өтөт. Ошол уктаар убакта көп адам ошону угуп жатып, уктап, ошондон айыгып, бул энергия, бул ааламдык дастан айтылган жерде тазаланып, ирээттелүүнү жүрөт дегендей, бул ааламдык мыйзам. Ошон үчүн Кыргызга кут түштү. Кыргызга бир сыймык берилди, Кыргызга бир жоопкерчилик буйрулду адамзатты куткарып калыш үчүн. Ошондуктан калыптанып, ушу анатомияңар, астрологиянын, арбайлардын, периштелердин ролун тирүүлөй аткарып калыш керек. Анан аркабызга жаман ойлобоңуздар, аркабыздан ушак айтпаңыздар, эскиче Арстан Алайды, баягы эски Арстан Алайдай көрбөңүздөр. Себеби Арстан Алай бул ыйык күчтөрдүн, периштелердин өзгөчө кароосундагы инсан. Мен өзүмдү мактап аткан жокмун.
же партиямды, же бир бизнесимди айтып аткан жокмун. Мен ааламдык Алланын, Теңирдин, Кудайдын, арбайлардын берген эле, ата тегиңдин арбагынын берген ишаратын эле сага жеткирип атам. Тетирсинче түзүктөп кабыл алып, кыргызды дүйнөгө таанытчу, кыргыздын касиети менен дүйнөнү башкарчу адам чыгыптыр деп, кыргыз эми көбөт экен, кыргыз эми ордун табат экен деп сыймыктансаңыздар, ошол сиздердин өскөнүңүздөр болот. Эмки эфирде жолукканча жаныңыздар ак, таныңыздар, денеңиздер сак, өзүңүздөр көкүрөгүңүздөрдө бир жаз байырласын.